Ошентип мен казан менен кастрюльдарымды мунорки средства менен жуудум. Бул фабриктин для духовых плит деген тазалай турган майларды кетире турган средствосы. Мынакей менин мантык асканым мынандай аппак болуп калды. Мына жаңы эле жууп баардыгын көмкөрүп койдум. Булар эми мантык аскан деген жана майлары кетпей бир аз саргайып калган. Ошолор менен жууп мындай аппак болуп калды. Мына казаным болсо мынакей ичи сырты менен жалтылдап калды. Буга мен постоянно аш демдейм. Мына капкактардан бери аппак болуп сонун болуп калды. Бул средство аябай жакшы кетирет экен майлардычы. Муну сковородкага мен постоянно пирожки, беляши жарып кетем да. Бул сковородка бир 20 жылдай болду. Ана муну эски немелери катып калган, күйүп калгандары бир аз калды. Бирок бул ичи сырты билинбеген болчу да. Бүт баары май болуп күйүп калган. Анан бир аз калды, ошо чийиктердин ичинде нелер калгандарын баарын сонун кылып ушинтип кетирип койду. Өткөндө плиткаларды да ошентип жууган элем. Муну аябай жакшы средство экен. Ошону колдонсоңор болот, кыздар. Муну бир аз биринчи сүйкөп коюп эткенсиңер. Мына казандарды болсо мен сүртүп биринчи ысытып алып туруп, анан сүртүп туруп 15-20 мүнөткө коюп койдум. Анан кийин эле жанагы темир мочалка менен алып туруп жуудум. Кырып, ошентсем баары капкара болуп эле чыгып кетти. Ошондон кийин мындай аппак болуп калды. Мына мен силерге бир аз ошо немемди көргөзүп айтып коеюн дегем. Кыздар, ким сатып ала элек болсо сатып алгыла. Абдан жакшы средство экен. Бул даже мына чайникти да агартып коет экен. Майлардын баарын баягы кармайбыз да постоянно. Ошо кармаганда май кала берет экен, дагы сардак болуп калат экен. Ошо майдын бүт орду жок болот экен. Ошол көргөнүңөргө рахмат.